Дагы Россияга барып иштеп келиш керек. Маматали Кабыловдун үйүнүн чатырын 9 майда катталган катуу шамал учуруп кеткен. Орусиядан иштеп тапкан акча каражатына турак жайын бүтүрүп, бул жылы көчүп чыкмак. Күтүлбөгөн кырсыктын айынан мына бүтөт деген үйү зыянга учурап отурат. Чатырын бүтөө үчүн бир топ каражат керектелгендиктен бул жылы да үйүмдү бүтүрө албай каламбы деп сарсанаада болууда. Курганыма 1 жыл болуп калды эле. Быйыл көчүп чыкпак элем. Ушул эми шамал учуруп кетиптир. Дагы 1 жылга калды эми. Çatırda özüge 100 mingdey karajat ketken bolçu. Hem karap көргөндө баарын эле бошотуп салыптыр. Баары башкарттан оңдоп түзөш керек. Daha 100 ming керек го. Ушундай эле кырсык 9 майдын түнкү саат 2:03 чамасында Баткен облусунун Лейлек районундагы 20 айылда жана Сүлүктүү шаарында да катталып, турак үйлөрдүн чатырларын учуруп кетти. Адистердин айтымында секундасына 28 метрге жеткен шамалдын ылдамдыгы бактарактарды да кыйратып, электр чубалгыларын үзгөн. Мындан сырткары 15 чакты социалдык объектилерге зыян келтиргендиги такталган. Лейлек району боюнча алсак, азыр бир 7 айыл өкмөттө ошол шамал каптаган, 7 айыл өкмөттүн 20 айылында. Сүлүктүү шаарындан 15 7 көчөсүнүн жана 2 айылында катталган. Шамалдын ылдамдыгы Баткен метеостанциясы боюнча 7 секундтан 7ден 28 метр секундка берген. Ылдамдыгы бул көп, өзгөчө кырдаалдар киргизилген режимине киргизилди азыр. Ал эми эртең мененки 4-5 чамасында Баткен районунун Карабулак, Актатыр, Аксай жана Самаркандек айыл аймактарында да катуу шамал катталып, бир топ турак жайларга жана социалдык объектилерге зыяны тийген. Учурда жарандык коргонуу комиссиялары менен биргеликте өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Азыркы саатка алынган маалымат боюнча бир 450дөй үй текшерилип чыкты. Жана алардын шифрынын саны 2265 болуп такталып чыкты. Бул дагы көбөйүп кетиши мүмкүн. Бул күндөрү Баткен райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери да күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Катуу шамалдын айынан бактарактар сынып, электр чубалгыларын үзүп салган. Мындан улам көпчүлүк айылдар электр жарыгысыз калгандыктан калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү. Ошол шамалдын катуу болгонуна байланыштуу өзгөчө мына Самаркандек зонасында авариялар катуу болду. Бүгүнкү күндө 7-8 бригада топтолуп, жерлерде ошо авариялык кырсыктарды өз убагында жокко чыгарып, үзгүлтүксүз электр менен камсыз кылууда иш жүрүп жатат. Шамалдан жыгылып, барды онколотко түшүп калып, аргасынан 1 сутка свет болбой калды 4 айылыбызда. Эртең мененки саат 6-та келип, ушул баардык талдарды кесип, аварияны устранить этип, азыркы учурда онколоттук фидер Жипромдо бардык айылдарда 4 кварталда тең свет бар. 9 майда катталган табигый кырсыктан адам өмүрүнө жана мал жандыктарга зыяны тийген жок. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан шамалдын кесепеттерин аныктоо иштери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, быйылкы жылы жыл башынан бери эле Баткен облусунун Лейлек районунда дагы мына ушундай катуу шамал катталып, турак жайлардын чатырларын учуруп кеткен болчу. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.